Болот байкебиз кайык менен түскөндү унут элек бекен. Дагы келип сүзүп кетсе жакшы болот эле. Бүгүн жааган жамгырдан кийин Бишкектеги Дэн Сяопин проспекти менен Алыкулов көчөсүнүн кесилишин суу каптап, автоунаалар өткөн жолдо ири көлчүк пайда болгон. Видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов Бишкек Карабалта жолундагы суу каптаган учурлардан кийин абалды жөнгө салуу маселесин өзү көзөмөлдөй турганын айткан эле. Жамгыр жааган сайын шаардыктар көлчүктү кечип өтүп жатса, каяктагы ыңгайлуу шарттар туурасында айтабыз. Мындай маселе жеринде чечилиши керек. Атка минерлердин айынан жөнөкөй эл жабыр тартып жатат деген анда Марипов. Бул маселени чечүү Бишкек Карабалта жолун реконструкциялоо менен түздөн түз байланышы бар экендиги белгиленген. Садыр Жапаров менен сүйлөштүк. Министрлер кабинетинин мурдагы биринчи орун басары Артем Новиков өзүнүн кызматтан которулушу боюнча социалдык баракчасы аркылуу пикирин билдирди. Анын айтымында ал азыркы экономикалык кризистен чыгуу үчүн колунан келген аракетин жасайт. Эртең менен Садыр Жапаров менен жакшы маанайда сүйлөштүк. Азыр экономикалык оор абалдан чыгуу үчүн мага жүктөлгөн милдеттерди аткарам. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагалыгына менин талапкерлигим көрсөтүлдү. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Жакын арада фондко инвестицияларды тартуу боюнча иш жүргүзөбүз, деди ал. 17 май күнү Кара Суу районунун Кайрагач айылында 2 унаа кагышып, 6 адам ооруканага түштү. Бул тууралуу бүгүн 20 майда Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Алтынбек Теңизбаев билдирди. Маалым болгондой, Кара Суу районунун 1961-жылы туулган тургуну өзүнүн Honda Step Wagon үлгүсүндөгү унаасы менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, кокустан жолдун сол тарабына буруп жиберген учурда артынан келе жаткан Nexia үлгүсүндөгү унаа сүзүп алган. Бул унааны Ош шаарынын 1979-жылы туулган тургуну айдап келе жаткан. Натыйжада Honda Step Wagon'дун ичинде жүргүнчү катары бара жатышкан. Өзгөн районунун 1955, 1953, 1936, 98, 92 жылы туулган тургундары жаракат алып Ош облустук ооруканасына кайрылышкан. Бул унаа кырсык боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө тергөө кызматы тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Статкатчы Жылдыз Нурматованын мыйзамсыз иштери аныкталды. Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын статкатчысы Жылдыз Нурматованын мыйзамсыз иштери аныкталды деп билдирди УКМКнын басма сөз кызматы. Нурматованын үстүнөн Жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. УКМКнын маалыматына караганда, Нурматова 2020 жылы октябрь айында арыздануучунун ишеничине кирип, өзү көзөмөлдөгөн товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча сынакта аны менен аффилирленген компанияга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү үчүн $22,700 алган. Нурматова ушул эле акчага арыздануучуну бюджеттин эсебинен чет өлкөлөргө жумушчу сапарларга көп бара турчу мамлекеттик кызматка орноштурам деп убадалаган. Андан тышкары Нурматованын кызматтык кабинетинде жана жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, ар кандай мамлекеттик органдардын жана коммерциялык мекемелердин мөөрлөрү табылган. Алар документтерди, ошондой эле товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу келишимдерин жасалмалоодо колдонулган болушу мүмкүн деп айтылат маалыматта. Учурда Нурматованын мындан башка дагы мыйзамга бузууларга тиешеси текшерилип жатат. Булак Баракелде. Депутатка акча берип жаткан аял капканга түшүп калды. Добуш сатып алуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши жүргүзүлүп жатат деп билдирди бүгүн 20 майда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Милицияга Чүй облусунун бир районундагы жергиликтүү кеңештин депутаты кайрылган. Анын айтымында жергиликтүү кеңештин бир нече депутаты жергиликтүү кеңештин төрагасы кызматына талапкерлигин көрсөткөнү жаткан адамга добуш берүү үчүн акча сунушташкан. Аталган факт КЖБРге Жазык кодексинин 192-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен катталган. 18 майда Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы күрөшүү кызматы менен УКМКнын кызматкерлери аял кишини $700 жана 25 000 сом акча берип жаткан жеринен кармашты. Учурда тергөө уланууда. Анын жыйынтыгы менен аталган кылмыш ишке тиешеси бар ар бир жаранга юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта.
Баткендин Жаштык айылындагы каналда суу жок, эгиндер куурай баштады дейт жергиликтүү тургун. Элдик кабар бөлүмгө Баткен облусунун Нейлик районундагы Жаштык айылынын тургуну кайрылды. Анда ал айылдагы каналга суу келбей, дыйкандар жабыр тартып жатканын айтат. Айылыбыз Тажикстан менен чектешкен, чек ара жаңжалында эл көчүп чыккан айылдардын бири. Азыркы убакта күн катуу ысып 30-35 градуска көтөрүлүп жатат. Каналда суу жок, бир күн акса 3-4 күн жок болот. Элдин мээнет менен күн көрүп, үмүт кылган эгиндери, арпа, буудайы бышпай куурай баштады. Айылыбыздын эли өрүк менен күн көргөндүктөн көп жылдык бактарактар да куурап жатат. Азыр суу маселеси ушундай болсо, эртең жайдын ысык күнүндө айылыбызда кургап чөлгө айланат. Жылдын башында премьер-министрибиз Улукбек Мариповдун ар бир айылда, арык каналдарда суу болсун, өзүм барып текшерем деген сөзү бар. Биздин айылыбызда суу эң көйгөйлүү маселе деп кайрылган ал. Назира Айтбекова, Эмиль Эсеналиев жана башка кыргыз блогерлери Өзбекстанга тажрыйба алмашуу үчүн кетишти. Кыргыз блогерлери Өзбекстанга тажрыйба алмашуу үчүн кетишти. Бул тууралуу актриса, алып баруучу Назира Айтбекова билдирди. Өзбекстанга бул жактын блогерлери менен таанышып, тажрыйба алмашуу, достукту бекемдөө, маданияты менен таанышуу үчүн келдик. Ошондой эле биз менен чогуу бишкектик Азия Гол балдар футбол командасы бар. Алардын матчы Ташкентте болот. 5 команда арасында достук кубогу өтөт. Балдарыбызга да колдоо көргөзөбүз, деди ал. Ошондой эле Эмиль Эсеналиев, Эрмек Талайбеков, Баястан, Айжан Асемова, Бакыт Макеев аттуу блогерлер барганын да кошумчалады ал. Кыргыз өлкөсүнө Австралиядан ар бири $2500 болгон 102 кой алып келинди. Чүй облусунун Кемин районуна жеке фермерлер аркылуу Австралиядан учак менен ар бири $2500 болгон 102 баш кой алынып келинди. Бул тууралуу Айыл Токой жана Суу чарба министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ 19 майда министр Аскарбек Жаныбеков Кемин районуна караштуу Орловка айылында жайгашкан Дарпер асыл тукум кой өстүрүү чарбасы менен жеринен таанышты. Бул чарба бодо малды асылдандыруу жана бордоп семиртүү менен алектенсе, эми койдун ушул тукумун көбөйтүү үчүн адистештирилген чарба толугу менен кайра даярдалды. Австралиядан келечекте дагы 1000 баш кой алып келүү планы бар. Койлор сырттан келгендиктен 30 күнгө карантинге киргизилди. Бир ай бою мал доктурлардын көзөмөлүндө болот. Дарпер породасы Африка жана Англиянын койлорунун аргындаштыруусунан келип чыккан. Бул койдун этин май каптап семирбейт. Эти Абердин Ангус породасындагы букалардын этине окшош. Атайын жем чөп тандабайт. Бир жылда 2 жолу, анан дагы көбү эгиздеп төлдөйт. Терүү салмагы 140 килограммга чейин барат. Дарпер породасы дүйнөдөгү эң көп керектелүүчү булгаары болуп саналат жана бул койдун териси ГП Гловерс деген ат менен сатылат. Көрүстөнгө сөөк коюудагы коррупцияны Улан Эгизбаев 3 жыл мурда айткан. Маркумду акыркы сапарга узатуудагы коррупцияны Улан Эгизбаев 3 жыл мурда айткан. Мындай пикирин Али Токтакунов Facebook баракчасына жазды. Бишкек шаардык мэриясынын маркумду акыркы сапарга узатуу кызматы мамлекеттик ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталды, дейт УКМК менен КТРК. Кесиптешибиз маркум Улан Эгизбаев ал коррупцияны 3 жыл мурда эле иликтеп, так даана көрсөттү эле. Андан бери дагы канча маркумдун тууган ургунун чөнтөгүн шыпырышты экен. Эмне дейбиз, эч болбосо кеч болсун, кантсе да жазасын алсын, оңолсун дейбиз да, айла жок, деп билдирүү калтырган журналист. Орусия Тажикстанга армиясын калыптандырууга жардам берет. Орусия менен Тажикстан аскердик кызматташтыкты улантууну макулдашты. Бул тууралуу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сироджидин Мухридин менен Сергей Лавровдун кечээ 19 майда Душанбедеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус башкы дипломаты билдирди. АКШнын аскерлерин Оганстандан чыгаруу чечими кошуна өлкөлөрдү, анын ичинде Тажикстанды тынчсыздандырууда. Лавровдун айтымында Мухридин менен сүйлөшүүдө аскердик техникалык кызматташтык, тажик куралдуу күчтөрүн калыптандырууга көмөктөшүү маселелери козголду. Министр эл аралык террорчулардын Оганстандын түндүгүндө активдешүүсү камтама жаратарын айтып, Москва терроризмге, экстремизмге жана маңзат аткезчилигине каршы күрөшүү үчүн Душанбеге болгон жардамын берүүгө даяр деп белгиледи. Ал ошондой эле жакында Орусия жана Тажикстан Оганстан менен чек ара пунктун реконструкциялоо тууралуу өкмөттөр аралык келишимге кол коюшаарын кошумчалады. Ал ишти Москва каржыламакчы.
AQShnын контингенти Ооганстандан 11-сентябрга чейин чыгып кетүүгө тийиш. Булак Уакич. Түркия менен Кыргызстан аскердик тармакта кызматташат. Бүгүн 20 майда Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев Түркиянын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Министр Таалайбек Өмүралиев менен Түркиянын Кыргызстандагы жаңы элчиси Ахмет Садык Доган менен аскер тармагындагы азыркы абал менен келечектеги иштешүүнү талкуулаган. Новопокровкада уурдалган унаа аны айдап качууга шектелип, аталган балдар үйүнүн тарбиялануучусу кармалды. Чүйдөгү Ысык-Ата районунда жайгашкан балдар үйүнүн бирине таандык унааны уурдоо фактысы боюнча шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 20 майда Ысык-Ата райондук милициясына аталган аймактагы балдар үйүнүн кызматкери кайрылган. Анда ошол эле күнү түн ичинде Новопокровка айылында токтоп турган Дэу Дамас үлгүсүндөгү унааны белгисиз жарандар уурдап кеткенин билдирген. Издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогорудагы унааны айдап качууга шектелип, 16 жаштагы аталган балдар үйүнүн тарбиялануучусу кармалган. Милициядан учурда унаа айып короого токтотулуп, бардык жагдайлар аныкталып жатканын кошумчалашты. Эске салсак, буга чейин Новопокровка айылындагы Биздин үн социалдык балдар үйүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн унаасын уурдап кетишкенин кабарланган. Андагы маалыматка ылайык, балдар аталган унаа менен тамак ашка дегеле бардык керектөөлөрү үчүн каражат табышчу. Көп өтпөй унаа аталган айылдагы үйлөрдүн биринен табылган. Ал эми милиция шектүүнү издеп жатканын кабарлаган. Унаанын үлгүсү Дэу Дамас 2000-жылы чыккан. Бакашева. Алымкадыр Бейшеналиев инвалидтерден пара талап кылат деген аял менен жолугушат. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Жылдыз Бакашева Алымкадыр Бейшеналиевке нааразы болгон аял менен жолугушат. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында, убакыт ыңгайлуу мезгилде жана конструктивдүү болгон учурда эл менен түз байланышта болуу абдан маанилүү. Бүгүн Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин райондук борборлоруна жана бөлүмдөрүнө 8 санитардык унааны тапшыруу салтанатынын жүрүшүндө бир күтүүсүз окуя орун алды. Ошол учурда эмне болуп жатканын так түшүнгөн жокмун, бирок ушул жараныбыз менен жолугуп, анын көйгөйлөрүн угууну туура көрүп жатам. Убакыт ыңгайлуу мезгилде жана конструктивдүү болгон учурда эл менен түз байланышта болуу абдан маанилүү деп билдирди Бакашева. Ошто мугалимдер сынагын жеңгендерге батир жана автоунаа тапшырылды. Ош шаарында жылдын мыкты мугалими 2021 сынагында жеңген жаш мугалимдерге батир жана автоунаа белекке берилди. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Сынактын баш байгесин батирди номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектебинин мугалими Илгиз Шамырзаев утуп алган. Үй ага курулуш компаниянын демөөрчүлүгү менен берилген. Биринчи орунга Ломоносов атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили мугалими Капар Момуналиев татып, автоунаа тапшырылган. Экинчи орунга номер 5 мектептин биология мугалими Айдана Кадырова татып, турмуш тиричилик буюмдары жана компьютердик жабдуу белекке берилген. Үчүнчү орунга илинген номер 38 орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Мөөргүл Мамытовага да ушундай белектер тапшырылды. Мугалим балдардын сүйүүсүнө ээ болгон инсан. Сиздер ушундай даражасы бийик адамсыздар. Ошондуктан сиздерге канчалык колдоо кылсак да аздык кылат. Бул жолку сынак өзгөчө багытта уюштурулуп, чыныгы мугалимдик кесип барктуу экендигине баа берүүчү сынак катары өткөрүлдү. Конкурска катышкан ар бир талапкер өзүнүн аракетин, чыгармачылык дараметин, мыкты чеберчилигин жана өзүнүн чыгармачыл өнөр канасын көрсөтө алды деп ойлойм, деген Ош шаарынын мэрии Таалайбек Сарыбашев. Сынакка жалпы 42 мугалим катышып, финалдык баскычка 7 мугалим чыккан.